Аймактык ооруканага офтальмологический көз оорулары бөлүмүнө Кызыл Ай коому менен Швейцария Кызыл Крест коому менен биргеликте 2016-жылдан бери көз ооруларынын дарылоосун жакшыртуу боюнча долбоору ишке ашырылып келет. Ошонун алкагында 2016-жылдары жакшы жабдыктар берилген. Бүгүнкү күндө дагы 2,63 миң сомдук хирургиялык микроскоп берилип жатат. Себеби бул ооруканада көз ооруларынын бөлүмүндө экинчи операциялык бөлүм ачылгандыгы үчүн булардын мүмкүнчүлүктөрү көбөйүп, врачтардын саны көбөйгөнүгү үчүн Баткен облусунун жана Ош облусунун Арабан районунун калкына көз оорулары боюнча тейлеген мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтүш үчүн ушундай жабдыктар берилип жатат. Долбоорубуз 2025-жылга чейин узагат. Эми буюрса биздин максатыбыз негизинен саламаттык сактоо министрлигинин Баткен облусундагы, Ош облусундагы жана Жалал Абад облусундагы көз ооруларын дарылоо боюнча шарттарды жакшыртуу максаты болуп эсептелет. Биздин бөлүм Кызыл Ай коому менен 2016-жылдан бери калктын көз оорулары боюнча саламаттыгын жакшыртуу боюнча проекттин алкагында кызматташып келет. Ошол проекттин алкагында биздин бөлүмгө Кызыл Ай тарабынан жардам берилип турат. Бул именно операционный микроскоп келген, анан диагностикалык аппараттар, шилевая лампа, аскан, көздүн УЗИ аппараты, бинокулярдык офтальмоскоп жана операцияда колдонуучу коагулятор, аппараттарга коюлуучу электрожабдык инструменталдык стол келген. Быйылкы жылдын эсебинен биздин бөлүмгө 1000ден ашык 1153 адам дарыланып чыкты 22-жылдын жыйынтыгы боюнча. Жана 22-жылдын жыйынтыгында биз 873 операция жасадык. Быйылкы жылдын 6 айдын эсебинен бизде жатып чыккан оорулардын саны 800дөн ашты жана жасалган операциялардын саны 505 болуп 6 айдын жыйынтыгында. Биздин оорукананын көз оорулары бөлүмү биздин областтын аймагында жападан жалгыз өзүнчө микрохирургиялык бөлүм болуп саналат. Башка ооруканаларда көз керебеттери башка хирургиялык же травматологиялык бөлүмдөрдүн ичинде иштеп келет. Биздин ооруканада акыркы 10 жылдын статистикасын эсебине алсак, жылдан жылга оорулардын саны көбөйүүдө. Бул жасалган операциялардын ичинен катаракта оорусу боюнча глаукома, птеригиум оорусу, дакриоцистит, андан сырткары көздүн түбүнүн патологиясы көбөйүүдө. Биздин ооруканада акыркы жылдары заманбап жабдыктардан катаракта хирургиясы боюнча былтыркы жылы эле факоэмульсификатор көздүн чечекейин алып, бозоргон чечекейин ордуна линза салуучу жабдык алынды больница тарабынан. 3 дарыгерибиз чет мамлекеттерде бул боюнча окуудан өтүп, даярдыктан өтүп келди. Жана дагы 3 кызматкерибиз чет мамлекетке барып, өзүнүн баягы операция жасоо мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө даярдалып, окууга жөнөтүлүүгө даярдалып жатат. Андан сырткары биздин жасап жүргөн операцион микроз эң акыркы үлгүдөгү микроскоптордон CEIS деп Германиядан чыккан. Бүгүнкү күнү бизге тапшырылган операционный микроскоп эмне үчүн алдык? Себеп бизге кайрылган жарандар өтө көп болуп, биздин бир микроскоп менен иштөө мүмкүнчүлүгүбүз тар болуп жетишпей жатабыз. Ошол экинчи микроскопту алсак, бул биздин иштөө мүмкүнчүлүгүбүз жана бир жыл ичинде бизге кайрылган жарандардын тейлөө санын көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ушул микроскоптун келиши менен биздин ооруканада жылга 800дөн ашык операция жасаса, азыр ойлоп атабыз биз 1000ден ашабыз деп, жылдын аягына чейин эле. Кийинки жылдары андан да көп болот. Бул биздин калкка эмнеси жакшы? Чет мамлекет, жакынкы Өзбекстан, Казакстан, Россия же Турцияга барып дарыланган кээ бир ооруларыбыз ушул бизден областтан тышкары аймакка чыкпай туруп дарылоо мүмкүнчүлүгүн алат. Анан биздин оорукананын жетекчилигинин көмөгү менен быйылкы жылы биз жаңы ушул бөлмөлөргө кирдик. Бул бөлмөлөр толук капиталдуу оңдоодон өттү. Эми биздин оорулар акыркы заманбап шарттарда
дарыланып чыгууга мүмкүнчүлүк алат. Бүгүнкү күндө биздин алган жаңы аппаратыбыз, мына турган коробкаларда турган жабдык, бул жаңы операциялык микроскоп. Бул Индиянын Апасами деген чоң компаниясы бар. Именно көз оорулар боюнча жабдыктарды, дарылоо каражаттарын чыгарган компания. Ошол компаниянын өндүрүүнөн чыккан микроскоп бул эмне мүмкүнчүлүк берет? Бизде эми бир стол иштеп жүргөндө оорулардын операцияга кезеги өскөн, азыркы кезек эми 2 эсе кыскарат. Андан сырткары бул эми жаңы микроскоп болгон үчүн современный. Бул микроскоп операциянын сапатыны жогорулатканга мүмкүнчүлүк берет. Андан сырткары бул моделдин эң жакшы жактарынын бири монитору бар, электрондук. Ал деген хирург эмне операция жасап атса, жандагы үйрөнүп жаткан биздин жаш дарыгерлерибиз ошол эле операцияны экрандан көрүп туруу мүмкүнчүлүгүн алат.